Камчыбек Ташиев жаңы курулган Ак үйдүн тосмосу боюнча билдирүү жазды. Урматтуу кыргызстандыктар, көптөн күткөн президенттик имараттын курулушу бүтүп, пайдаланууга берилди. Социалдык түйүндөрдөн тегерек чети темир тосмо менен курчалганы талкууга түшүп жатканын окуп калдым. Аянттагы Ак үйдүн тосмосун алып салышып, жаңы Ак үйдү кайра тосмо менен тосуп алышты, элден жашынышты деген сөздөр айтылууда. Биз эч качан элден жашынган эмеспиз жана жашынбайбыз. Дүйнө жүзүндөгү бардык өлкөлөрдө президенттик имараттар мамлекеттик кайтарууга алынат. Эгер темир тосмо менен курчабасак, анда мен мамлекеттин күзөт кызматына 50-60 кызматкерди кошумча алышым керек экен. Алардын айлык эмгек акыларына миллиондогон каражаттар кетет. Бул каражаттар элдин каражаттары. Ошол каражаттарды түбөлүк үнөмдөш үчүн тегерегин курчап койдук. Мен коопсуздукка жооп берген адам катары дагы бир жолу кайталаймын. Биз элден эч качан жашынбайбыз. Ошол үчүн 2-сентябрдан баштап каалаган кыргызстандыктар жумуш күндөрү күндүзгү убакта жаңы салынган Ак үйгө келип экскурсия кылып кетсеңер болот. Бул үчүн атайын сектор ачып, 3 кызматкерди даярдап койдум. Алар келген элди экскурсия кылдырышат. Сөзсүз түрдө жаныңарда жарандык паспорт же ID карталарыңар болушу зарыл. Экскурсия бир жаранган бир эле жолу болот. Кайра кайталанбайт. Камчыбек Ташиев.